Ош шаарынын мэриясына акыркы 2 ай аралыгында 50-ге жакын атайын техника белекке берилди. Баары демөөрчүлөрдүн эсебинен каржыланган. Бүгүн дагы 8 оор техника калаадагы коммуналдык кызматтарга бөлүштүрүлүп тапшырылды. Шаарды тазалоо жана санитардык абалын жакшыртуу максатында Ош тазалык ишканасына жаңы автожүктөгүч берилди. Аталган техника таштандыны тазалоо иштерин сапаттуу жана ылдам өткөрүүгө чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Мурда мындай бизде техника жок эле, эски тракторлор. Анан бул эң основной мусор жүктөгөнгө өтө пайдалуу техника. Өтө кубанычтабыз ишкана. Кышында туз жүктөгөнгө өтө пайдалуу нерсе. Жеңил, желпи, шаардын ичинде да жүргөнгө. Мындан тышкары жол коопсуздугун камсыздоону жакшыртуу максатында 4 жеңил унаа милициянын кайгуул кызматына тапшырылды. Бул унаалар кызматкерлердин ишинин натыйжалуулугун жогорулатып, жарандарга сапаттуу кызмат көрсөтүүгө шарт түзөт. Бул унаалардын керектиги аябай керек эле. Ош шаарына анткени бизде өзүңүздөргө белгилүү болгондой АТРдин негизинде биздин аймак чоңойгон. Биз мисалга алып келсек, Кызыл Кыштак кирди, Ички Баан кирди, Төлөйкөн Жапалактын да арты кирди. Ошол себептен унаалар кичине тартыш болгондугунан ушу биздин өзүбүздүн мэрибизге Жеңишбек Шермановичке кайрылгам. Ошол Жеңишбек Шермановичтин арты менен ушинтип бизге 4 унаа белекке берилип атат. Бул техникалар шаардын инфратүзүмүн жакшыртуу, көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштерин ылдамдатуу үчүн берилип жатат. Айрыкча мыйзамсыз курулуштарды алуу, тротуарларды кеңейтүү жана иретке келтирүү иштеринде абдан керек болуп жаткан. Бүгүнкү күндө ушул 2 чоң жүк ташуучу шахман унаасы жана 2 манипулятор жана экскаватор, 4 экскаватор погрузчиктер келип атат. Буюрса бул техникалар ушул Ош шаарынын инфраструктурасын, биринчи кезекте жол инфраструктурасын жакшыртууга багытталган долбоорлордо иштейт. Ушул биздин тротуарларды кеңейтүү, жаңы жолдорду ачуу, өтмөктөрдү, жолдорду куруу, каналдарды тазалоо, ирригациялык тутумдарды жакшыртууга долбоорлорунда иштетилет. Ош шаарында жакынкы күндөрү президенттин турукташтыруу фондунан бөлүнгөн 500 миллион сомго атайын техникалардын алынышы күтүлүүдө. Көп сандагы атайын унааларды сатып алуу шаардын тазалыгына, кооздугуна кам көрүүгө жана жашоочуларга ыңгайлуу шарт түзүүгө багытталган. Нурасан Бакытбеков, Мунар Арзыбек уулу, ЛТР, Ош шаары.